Дейл Карнеги. Мыкты лидер болуунун сырлары. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бишкек 2024. Кириш сөз. Мыкты менеджерлер алдыга коюлган максаттарга жетүү үчүн кол алдындагыларды башкара билген. Ошондой эле аларды мындан аркы иш-аракеттерге багыттап, түрткү берүүчү чыныгы лидер болушу керектигин билишет. Лидерлик менен менеджменттин башкаруунун ортосундагы тең салмактуулукту сактоо, ийгиликке жетүүнү каалагандардын бардыгынын максаты болушу керек. Бул китепте лидерликтин сабактары, лидерлик тажрыйбага ээ болуунун натыйжасында адамда кандай ынанымдар калыптанаары жөнүндө сөз болот. Өзгөрүлгөн дүйнөдөгү лидерлердин ролу. Дүйнө тездик менен өзгөрүүдө жана менеджерлер менен лидерлерден да ошончолук ыкчам өзгөрүүлөрдү күтөт. Бардык жерде, Европада, Африкада, Америкада жана Тынч океан аймагындагы өлкөлөрдө атаандаштык товарларды чыгарууну жана кызмат көрсөтүүнүн жакшыраак, натыйжалуу, жемиштүү жана кирешелүү жолдорун дайым талап кылат. Анан калса бул тенденциялар атаандаштар менен эле чектелбейт. Биздин кызматкерлер, ички жана тышкы кардарлар, жеткирүүчүлөр жана бизнес өнөктөштөр да бизден көбүрөөк иш-аракеттерди күтөт. Атаандаштыкка жөндөмдүү болуу биз үчүн өз ишкана уюмдарыбызды заманбап талаптарга жооп берген деңгээлде жетектөөгө тийишпиз. Келечектин образын жаратыңыз. Биз ишке жана кызматкерлер менен өз ара үзүрлүү байланышка чыгармачылык менен мамиле жасообуз керек. Адамдарды кесиптик милдеттеринин чегинен тышкары иш-аракеттерге шыктандыруу зарыл. Эмгек жамаатында бизге уюмду жогорку деңгээлге алып чыгууда иштиктүү жардам көрсөтүүгө жөндөмдүү адамдардын болушу абдан маанилүү. Бирок кандай болушу үчүн биринчи кезекте максаттарды коюп, келечектин айкын образын түзүү зарыл. Мындай шартта адамдар милдетин аткаруу менен гана элек болушпастан, натыйжага жетүүгө умтулушат. Ачык айкын көрүнүп турган натыйжалар тобокелчилик менен жоопкерчиликти өзүбүзгө алууга шыктандырып, кол алдыбыздагы кызматкерлерди өз алдынчалыкты калыптандырып, аларга жетекчиликтин жардамысыз иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Натыйжалуу команда куруунун негизги шарттарынын бири бул бири-бири менен тыгыз байланышта болуу. Дал ушул нерсе уюмду жогорку деңгээлге алып чыгат. Кызматкерлер менен иш процессинин ортосундагы тең салмактуулукту сактагыла. Жетекчиге кайсы жеке сапат эң зарыл деген суроого көпчүлүк жетекчилер адамдар менен иштей билүү деп жооп беришет. Лидер ар кандай чөйрөдөгү ишти уюштурат, башкарат жана көзөмөлдөйт. Бирок анын чечимдерин башка адамдар аткарышат. Адамдар ар кандай бюджеттеги эң чоң чыгаша жана ар бир уюм үчүн эң чоң баалуулук болуп эсептелет. Жетекчилер жумуш убактысынын жарымынан көбүн адамдар менен баарлашууга жумшашат. Адам өз ишин жакшы аткарса, ал менеджер же лидер даражасына көтөрүлөт. Эми анын алдында башкаларды да өзүндөй жакшы же андан да мыкты иштөөгө шыктандыруу тапшырмасы турат. Ал эми бул таптакыр башка көндүмдөрдү, кадимки кызматтык милдеттерин аткаруудан лидерликке өтүүнү талап кылат. Ийгиликтүү лидер болуу үчүн кызматкерлер менен иш процессинин ортосундагы тең салмактуулукту сактоо зарыл. Кызматкерлерге ашыкча көңүл буруу. Эгер негизги орунду ээлеген адам жумуштан бошоп кетсе, иштин үзгүлтүккө учурашы менен кооптуу. Иш процессине ашыкча көңүл буруу эң мыкты системага ээ болууга, бирок аны эч ким түшүнбөй жана эч ким аны менен иштешүүнү каалабагандыкка алып келет. Иш процессине басым жасоо муну туюнтат. Мына план, биз так ушундай иштейбиз. Ал эми адамдарга басым жасоо, келгиле, планды талкуулайбыз дегенди билдирет. Мунун баары тең салмакта болгондо, өнүмдүүлүк жана ишке кызыктарлык эң жогорку деңгээлге көтөрүлөт. Шыктандыруу менен жоопкерчиликтин ортосундагы тең салмактуулукту сактагыла. Шыктандыруу болмоюн эч бир иш алдыга жылбайт. Бирок биз адамдарга жоопкерчилик жүктөгөнүбүздө алардын шыктануусу жоголот. Бул чындыгында эле ушундайбы? Сөзсүз эле андай эмес. Шыктандырууну сактап калуу менен адамга анын максаттары жана милдеттери үчүн жоопкерчиликти жүктөөгө болот. Менеджердин жумушу бүгүнкү күндө мурдагыга караганда да көбүрөөк деңгээлде адамдарды калыптандыруу болуп эсептелет. Адамдар эң жакшы натыйжаларга жетишип, жаңы көндүмдөргө ээ болуп, ийгиликтерге жетишкен чөйрөнү түзүү менен биз менеджер менен лидердин эң чоң милдетин аткарабыз. Пикир келишпестиктер менен терс мамилени кантип жеңүү керек?
Биз кандай иш менен алек болбойлу терс мамилеге сөзсүз дуушар болобуз. Команданын ишинин натыйжалары биздин ушундай кырдаалда кандай аракет кылганыбызга жараша болот. Керектүү учурда жана зарыл болгон жерде чынчылдыкты, өжөрлүктү жана катаалдыкты көрсөтүү зарыл. Болбосо моралдык кайрат төмөндөп, бул өндүрүмдүүлүк менен калыстыктын жок болушуна алып келет. Бул китепте лидерлер дуушар болушкан ар түрдүү көйгөйлөр жөнүндө сөз болот. Биз эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, ошол эле учурда кесиптик өсүшкө керектүү көндүмдөрдү иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берген ыкмаларды карайбыз. Жогоруда айтылгандардан максималдуу пайда алуу үчүн адегенде китепти толугу менен, андан кийин ар бир бөлүмдү өзүнчө окуп чыгыңыздар жана берилген көрсөтмөлөрдү конкреттүү учурларда колдоно баштаңыз. Артур Пелл, редактор.